мықты. Мырзалар, келиңиздер жардамга. Илимбек Исраилов ичимдеги ичип кол көтөргөнүн айтып кечирим сурады. Илимбек аттуу жаран социалдык тармактагы кайрылуусунда тарап кеткен видео боюнча жалпы элден жана иш чаранын конокторунан кечирим сурады. Болжосун кылыгым туура эмес экенин толугу менен мойнума алам жана өкүнөм. Алып баруучулардын алдынан өтүп тизе бүгүп кечирим сурадым. Урматтуу калың журт, жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Мындай жосунсуз аракеттер кайталанбашы керек. Кечирим сурайм деп ал өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирүү жасаган. Эске салсак, Исраилов тойдо тамада жигит менен кызды микрофон менен башка чапкан. Окуя 22 декабрда Facebook партия кечесинде болгону айтылууда. Исраилов алгач алып баруучу Чеңгиз Рыскелдиевди микрофон менен урган, андан кийин алып баруучу Керемет Сабыржановага кол көтөргөн. Рыскелдиев кесиптешине болушуп, Исраиловду жерге жыккан. Кечедеги башка адамдар арачага түшүп, урушту токтотуп калган. Туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Эми адашабыз, барыбыз пенде экенбиз, адашып калдым кече. Чындыгын айтканда спирттик ичимдиктерди ичкен болчубуз. Ошого бир аз ошондой окуялар болуп кетиптир. Жалпыңыздардан кечирим сурайм. Россияда мигранттардын балдары апрелден тарта тесттен өтө баштайт. Мигранттардын балдары мектепте окуш үчүн орус тилинен тест тапшыруусу 2025 жылдын 1 апрелинде башталат. Бул туурасында Россиянын вице-премьери Дмитрий Чернышенконун айтканын РИА Новости жазды. Азыр Рособнадзор тесттен өткөрүү системасында методикалык материалдарды баалоо критерийлерин даярдап жатат. Себеби ар кайсыл класстар үчүн тесттин аркыл деңгээлдери керектигин түшүнүп турабыз. Келе жаткан жылдын 1 апрелден тарта мындай иштер өлкөбүздүн бардык билим берүү жайларында ырааттуулук менен өнүгө баштайт деген Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары. Чернышенконун айтымына караганда, Россияда жылына мигранттардын 155 миңге чукул балдары мектепке барат. Буга чейин мамлекеттик дума Россиядагы мектептерге мигранттардын орус тилин гана билген балдары кабыл алынат деген мыйзам чыгарган. Эми алар тилди билерин тесттен өтүп аныктап бериши керек.